ойлонуш керек. Баланы кылганда ал оңой иш. Бирок ойлонуш керек. Мүмкүн финансылык мүмкүнчүлүктү ойлонуш керек болчу. Турабы? А бизде кыла берет. Башка үй бүлөгө барып тияктан кыла берет. Үчүнчү үй бүлөгө кыла берет. Бөлөкчө барып еще башка аял менен кыла берет. Ойлонбой эле кыла берет да. Андай болбош керек. Жоопкерчилик болуш керек да. Андан ким күнөөлүү? Президент, депутаттар, өкмөт, сот, прокурор. Бүт баары күнөөлүү, бирок бул киши күнөөлүү эмес да. Туура белгиледиңиз. Эми мен суранычым, давайте тапшырманы ушундай берсеңиз, давайте анализ кылайлы. Алимент деген уже сотко там кайрылмай, андан кетейли. Ажырашты, все, сразу карыз болуп калдым. Мамлекетке карыз болуп калдым. Мамлекет мейли ти ата энелик ушундай пособияны төлөп берсин. Вот минимальный биз өлчөп берели. 10 000 сом болобу, 5 000 сом болобу, ай сайын төлөсүн. Бирок ти киши ал уже мамлекетке карыз болот да. Каяка качсын, каякта болбосун, кайсы мүлк болбосун, мамлекет издесин, и ошону алып алсын да. Менимче биз ошого өш керекпиз. Ар бир уже жоопкерчилик сезиш керек. Болбойт андай. Дастан Алыбаев, эми сөзүңүздүн баягы сөзүнүн эмеси бар, негизи бар, бирок жаштарыбыз үйлөнбөй коюшту мүмкүн да, муну менен баягы тамаша иретинде сиздин сөзүңүздө. Бирок статистикага токтолсок, 2019 жылдан берки үйлөнүү жанагы нике жөнүндө үйлөнгөн боюнча статистиканы алсак, 22% орто эсеп менен жылына ажырашат экен. 22, 23, 22%. Алардын ичине канча алиментти төлбөгөндөр жүрөт да? Ажырашуу болот экен. Анан мен даже аталык укугунан ажыратылган фактыларды алдым. Мына эгер 25-жылы 341 аталык укугунан ажыратылган. Ушунун баардыгы ушу алименттин кесепетинен болот да, кээ бирлер алимент төлөө үчүн аталык укугунан баштатышат. Да, вот анализ кылсаңыз канча карыз болуп жүрүшөт. Сураныч, давайте действительно серьезный подход кылайлы да, потому что алиментный институт бул уже эскирди. Иштебей калды бул, чынындачы. Ал иштебей калды, потому что 60 000 бар экен, 60 000 сот аткаруу барак алимент боюнча бар экен.